депутаттык мөөнөтүбүздө бир канча бала бакча мектептердин проблемаларын айттым эле. Ошолордун көпчүлүгү мына бүтүү алдында турат, бүттү, капиталдык салымдар беренелерине кирди. Мен өкмөттүн ушул ишине ийгилик каалайм да, иш абдан жакшы болуп атат. Мына мурда өзүңүз да бүгүн байкап атасыз. Мурда абдан ызы чуу болуп, сын пикирди көп айтчубуз. А бүгүнкү күнү кадимкидей бүткөн иштер, мына сентябрдын айында акырында мен сизди чакырам, ошол бизде Бешкен айыл өкмөтүндө бир мектептин бүтүрүлүшү болот. Ошол жерди өзүңүз да көрүп келгенсиз. Мына бүтүп атат. Анан мен дагы бир топ маселелерди көтөрдүм эле. Ошол Тогуз Булак айылындагы жана маданият мектеби бул капиталдык салымдар беренесине кирди. Иш башталды. Мен ыраазычылык билдирем ушуга дагы. Анан Разаков шаарындагы Тайлан орто мектеби дагы бул өтө эски мектеп болчу. Ал дагы бүгүн авариялык мектеп, бул дагы ПСДсы жазалып атат. Мына ушундай иштер болуп атат да, буга да ыраазычылык билдиремин. Андан сырткары эми мунугу жалпы мектептер жөнүндө сөз болгондон кийин баарын бирегей айтып өтөйүн. Разаков шаарында дагы көйгөйлүү мектептер бар. Бешкент айыл өкмөтүндө дагы көйгөйлүү мектептер бар. Мисалы, ошол президенттин программасына кирген 500 орундуу келечек мектебин мен бир канча жолу кат менен кайрылып, ошол иш жүрүп атат. Анан бүгүнкү күнү акчасы токтоп калып атат. Кечээ мен барганымда ошо ата-энелер, мугалимдер астыман тозуп чыгып ошо суранышты. Ушуну эже тездетип бериңиз. Сиз баштаган мектептердин баары бүтүп атат. Ушу мектепти да бүтүрүп берсеңиз деп суранды да, келечек орто мектебинчи Бешкенттеги. Ушуну бир эске алып, эртелетип, тыйынын мен мына кечээ эле финансы министрлигине да кат жолдодум. Ушуну тез арада келечек мектебини бүтүрсөк. Ушуну анан Разаков шаарында Алишер Навой деген мектеп бар. Бүгүнкү күнү балдар 45-50ден окуп атат да. Кыскасы абдан окуучулардын бул 3 тилде окутулган мектеп. 2000ге жакын бала бүгүнкү күнү. Балдар 2100 деп берди мага, ушул батпай атат деп. Анан 250 орунду кошумча корпус курууну мугалимдер суранышты. Ушуну дагы кийинки жылдарга киргизсек, муну дагы депчи. Анан Бешкент айыл өкмөтүндө Бабаханов орто мектеби бар. Бул 55 жыл болуптур, толук. Бир да жолу ремонттон да өтпөптүр, авариялык абалда да. Ушуну дагы кийинки жылга ушул курулуш иштин баштап берсе деп, бул мектептин дагы мугалимдери менен жолукканда ушуну айтып атышат да булар. Анан эми андан сырткары дагы мунугу саламаттык сактоо тармагы боюнча бизде томография маселеси өтө көйгөй. Райондо томография жок. Мына Разаков шаарынын тургундары, райондун эли дагы ушул Баткен шаарына 4 саат, 3,5-4 саат жол жүрүп, ушул барып, бир күн түнөп калып ошол жерде, 2 күн жол кетип ушул томография маселесине мындай көйгөйгө учурап атканын арызданышты. Кечээ мына эл менен жолугуш.